Кайрылат элем, Билим берүү министрлигинен мындай бир тактап маалымат тактап берсеңиздер. Мага деген Азиатский медицинский институт, Канттагы жайгашкан Азиатский медицинский институттун студенттери кайрылып атат. Ал жердин жетекчилери эгер контракт төрөбөсөң, ар бир онлайн сабактан мисалы деген 4 сабак болсо 500 сомдон штраф коюп, ошондо бир күндө 2000 сом штраф салып, пропуска онлайн пропуск деп коет да, онлайн пропустил занятие 500 сом. 2 алсаң 200 сом деп, бул мындай студенттерди тоногон бир жаңы принцип табылып атабы, мен түшүнгөн жокмун да. Кирип чыгып аткан дыйкандар бардыгы айтып атышат. Мына биз эми 2000 сомдон сөзсүз төлөшүбүз керек экен деп атат. Мамлекет канча миң адамды акысыз өткөрүп атпайбы жанагы экспресс тесттен, ПЦР тесттен? Ошону өкмөт башы чыгып айтып коюш керек. Урматтуу туугандар, кирип чыгып аткан дыйкандар бардыгы айтып атышат. Мына биз эми 2000 сомдон сөзсүз төлөшүбүз керек экен деп атат. Мамлекет канча миң адамды акысыз өткөрүп атпайбы жанагы экспресс тесттен, ПЦР тесттен? Ошону өкмөт башы чыгып айтып коюш керек. Урматтуу туугандар, мына депутаттар бүт элдеги маселелерди айтышты. Урматтуу Алмаз Акынжанович, менимче бүгүн премьер-министр чыгып брифингке азыркы элде болуп аткан бүт бүдөмүк ойлорго так жооп берип койсо. Элде эмне деген мындай